эл үчүн кызмат кылууга бизге эч нерсе жана эч ким тоскоол болбош керек. Мына түнкүсүн чыгып, эң баш айдоочуларды кармап, мас айдоочуларды кармоо да бул элге кызмат кылуунун бир багыты. Ички иштер органдарынын бөлүмдөрүнүн гарнизондук сапка тизилүүсү өткөрүлдү. Жаңы жыл майрамын жана жаңы жылдык эс алуу күндөрүн утурлай Бишкек шаарындагы Ала Тоо борбордук аянтында ички иштер органдарынын бөлүмдөрүнүн гарнизондук сапка тизилүүсү болуп өттү. Гарнизондук сапка Бишкек шаар мэри Айбек Жунушалиев, Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын начальниги, милициянын полковниги Азамат Токтоналиев, Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчилиги, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаар боюнча башкармалыгы, Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрацияларынын акимдери, райондук ички иштер башкармалыктарынын жетекчилери, бөлүмдөрдүн командирлери жана ички иштер органдарынын өздүк курамы катышты. Өз сөзүндө Бишкек шаар мэри Айбек Жунушалиев майрамдык иш-чаралар учурунда коопсуздукту жана укук тартибин камсыздоонун маанилүүлүгүн белгилеп, коомдук тартипти сактоо Бишкек шаарынын милициясынын, муниципалдык инспекциясынын кызматкерлери, ошондой эле башка шаардык кызматтар менен биргеликте жүргүзүүлөрүн баса көрсөттү. Белгилей кетсек, 2026 жылдын 8 январына чейин милиция кызматкерлери күчөтүлгөн кызмат өтөө тартибине өттү. Негизги максат коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу, укук бузуулардын жана кылмыштардын алдын алуу, ошондой эле адамдар көп топтолгон жерлерде мүмкүн болуучу окуяларга ыкчам чара көрүү болуп саналат. Гарнизондук сапка тизилүүнүн жүрүшүндө жетекчилик тарабынан өздүк курамга негизги милдеттер жеткирилип, кызматтык тартипти, мыйзамдуулукту катуу сактоого, жарандар менен маданияттуу баарлашууга жана кызматтык милдеттерди так аткарууга өзгөчө көңүл бурулду. Айрыкча борбордук аянтта жаңы жылдык иш-чаралар өткөрүлүүчү жайларда, соода көңүл ачуу борборлорунда коомдук тартипти сактоого, ошондой эле жол кырдаалына көзөмөлдү күчөтүүгө жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого өзгөчө көңүл бурулат. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгы борбор шаар тургундарын жана конокторун майрам күндөрү коомдук тартипти сактоого жана жеке коопсуздук чараларын карманууга чакырат. Майрамга карата милициянын кайгыл кызмат башкармалыгынын кызматкерлери өзгөчө символикалык иш-чара уюштуруп, 2026 деген сан түрүндө сапка тизилди. Бул иш-чара жарандарга болгон сый-урматтын белгиси болуп, коомдук тартипти жана жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кызмат тынымсыз уланып жатканын айгинелейт. Милициянын кайгыл кызмат башкармалыгы шаар тургундарына жол эрежелерин сактагандыгы, түшүнүү жана колдоо көрсөткөнү үчүн ыраазычылык билдирет. Жаңы 2026 жыл ар бир үйгө тынчтыкты, бакубатчылыкты, ден соолукту жана жолдо коопсуздукту алып келсин. Түнкү рейд учурунда жүк унаасын айдаган жашы жете элек айдоочу аныкталды. Түнкү рейдтик иш-чаралардын жүрүшүндө милициянын кайгыл кызмат башкармалыгынын кызматкерлери Mercedes-Benz үлгүсүндөгү жүк ташуучу унааны токтотушкан. Текшерүү маалында айдоочуда айдоочулук күбөлүк жок экени аныкталган. Мындан тышкары ал өзүнүн айтымында бир фирмада иштеп, жүк ташып жүргөнүн билдирген. Кийинчерээк унааны башкарган адам жашы жете элек экени аныкталган. Бул факты Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарынын одоно бузулушу болуп саналат жана жол кыймыл коопсуздугуна түз коркунуч жаратат. Аталган факты боюнча укук бузуу жөнүндө протокол түзүлүп, унаа айып короосуна токтотулду. Бул урматтуу жаран 18ге чыктыңыз беле байке? 18ге чыга элек болуп, айдоочулук күбөлүгү жок. Жана карага кетсек, буяктан жүк ташуучу автоунаа менен бир кандайдыр бир фирмада иштейт экен. Азыркы учурда айдоочу кармалып, айдоочуга тийиштүү протоколдор түзүлүп, машинеси айып короого киргизилди. Своему сыну, что здесь происходит? Какой РОВД здесь? Это ГНД. ГНД это какой РОВД? Я выпил до того, как вы меня останавливали. Сиз мен токтотконуңузда мен соо болчумун баке. Как вы меня останавливали, так и выпил. Мас абалда унаа башкаруу жол коопсуздугуна олуттуу коркунуч. Милициянын кайгыл кызмат башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан унаа токтотулган. Текшерүү учурунда айдоочунун мас абалда унаа башкарганына шек жаралган. Айдоочу наркология борборуна жеткирилип, медициналык күбөлөндүрүүдөн өткөрүлгөн. Анын жыйынтыгында спирт ичимдиктерин колдонгону аныкталган. Айдоочуга карата мыйзам талаптарына ылайык укук бузуулар жөнүндө протокол түзүлгөн. Ошол эле учурда айдоочу милициянын кайгыл кызмат башкармалыгынын кызматкерлерине ыраазычылык билдирип, алардын өз убагында көргөн чаралары мүмкүн болгон жол транспорт кырсыгынын алдын алганын белгилеген.
Милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгы Бишкек шаарынын айдоочуларын жол кыймыл эрежелерин так сактоого жана мас абалда унаа башкарбоого чакырат. Жол коопсуздугу ар бир жаран үчүн жоопкерчилик. Kim bak başladı? Dostum çık. Üç oldu sende. 3 olsun? Я не водил машину. Ты не водил машину? Нет. Я только водил, но останавливал, как вы сказали, я останавливал. Sen neden olduk? Мен сатып мен карай что ичкенсиңдер. Өзүм тааныштыра кетейин. 1999-жылы 18 август гражданин Крымской республики Жалабатский область, Алабузский район, Айртанский область. Унаа башкарып баратканыңызда токтотту сизди? Болду. Азыр текшеребиз. Я водил до того, как вы меня останавливали. Каякта иштейт деп Работаю сурап в атат. такси, Такси деп. бизнес-классе. Наркотик колдонбогон. Да, конечно. Спиртной Там ичимдик все ичип алып, написано. белди Байке. ташып алган деп айтабы. Я Сиз постоянно. жумушта белеңиз ушул учурда? Нет, Сиз нет, тосгондо, я жумушта эмес, не э? на работе. Как вы меня останавливали? Вот, то есть Автоунааңызда канча киши бар эле? досум менен болду. Экөөңөр, э? Биз гостиницага бардык, то есть конок үйгө, кыргызча айткандачы. Бардык, администрациясына кайрылдык. Дос, бош место барбы десем, ал жок. Мен сага гайын чакырып берем деди. Эмне үчүн чакырасың десем, сен мас абалда машина айдап жүрөсүң деди. Сен Досуң сможешь айтып атабы досуң? Жок, дейт. Администрация отель айтып атат. Туптур айтыптыр. Молодец. Аны айтып атат. Мен Мен ага дагы жол сизге айтып кетейин, Э. Дагы башка айдоочуларга жеткендей болупчу. Аха. Бул мас айдоочу, бул кылмышкер. Жолго Кылмышкер. чыгып туруп- Жолго чыгып туруп сиз мас болуп туруп, өзүңүз деле өмүрүң эмес. Башка бирөөдүн өмүрүндө да коркунуч келтирип атам. коркунуч келтирип атасың. Жүргүбөгөн болсо ичпеген болот. Бул ичпеген кишиники образец. Ичкен кишиники реакция жүрүп аарып кетет. Резко положительный. Алар мени обвиняют, что я в нетрезвом состоянии водил машину. Как они меня останавливали, потом я выпил коньяк. Можете это видеть, видеокамера. Я вам докажу сейчас в багажнике. Вот. Жол эрежесин сактоо, адам өмүрүнүн кепилдиги аттуу 1 айлык профилактикалык иш-чара милициянын полковниги Козукеевдин демилгеси менен жол кыймылы коопсуздугун камсыз кылуу жана жол транспорт кырсыктарын алдын алуу максатында айдоочуларга жана жөө жүргүнчүлөргө багытталган жол эрежесин сактоо, адам өмүрүнүн кепилдиги аттуу 1 айлык атайын профилактикалык иш-чара өткөрүлүүдө. Иш-чаранын алкагында Бишкек шаарындагы Ала Тоо борбордук аянтында айдоочуларга эстелик белектери таратылып, жол кыймыл эрежелерин сактоо боюнча профилактикалык түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен маектер өткөрүлдү. Иш-чаранын негизги көйгөйү айдоочулардын айдоочулук маданиятынын жетишсиздиги, жолдо башка айдоочуларга карата сабырдуулуктун, өз ара сый-урматтын жоктугу жана өзүн башкалардан жогору коюу көрүнүштөрү жол кырсыктарынын көбөйүшүнө түздөн түз себеп болууда. Урматтуу айдоочулар, жолдо бири-бириңиздерге сабырдуу, маданияттуу жана сый-урмат менен мамиле кылууга чакырабыз. Жол эрежелерин сактоо адам өмүрүнүн коопсуздугунун негизги кепилдиги. Адам өмүрү аманат деген иш-чаранын алкагында билесиңер, биздин башкармалыктын башчысы полковник Козукеевдин буйругу чыккан 1 айлык айдоочуларга үгүт насаат иштерин жүргүзүү, түшүндүрүү жаңы жылга атайын арналган. Ар бир айдоочуга азыр биздин каптап койгон белектерибиз бар. Аны берген максатыбыз күндө ар бир айдоочу үйүндө ошо жол эрежесин сакташ керек экенин эстеп турsun. Ассалам алейкум. Милициянын майору Ташматов. Биринчиден сизге түшүндүрүп өтели. Сизди бузуу үчүн нарушение кылган жок, санкция тоскон жок. Просто бизде 1 айлык айдоочуларга үгүт насаат иштерин күчөтүү боюнча, жол эрежелерин эскертүү боюнча 1 айлык иш-чара жүрүп аткан. Ошонун негизинде достук сизге тозуп мынакей Бишкек шаарында жаңы Кыргызстан бардык аймагында бүгүн иш-чара болуп атат да, жаңы жылдын алкагында дагы. Урматтуу айдоочу, бири-бириңиздерди сыйлаңыздар, айдоочулук этикетти сактаңыздар, бири-бириңер менен жол талашпагыла, ылгамдыкты ашырбайдагыла. Себеби мына сизде грузовой машина эретесиз, көптөгөн адамдар оокатын ташыйсыздар, ал жака салып, аманатын доставка менен иштейсиз. Ошон үчүн сиздин машинада кооптуураак машина, ошонун негизинде баардык жол эрежесин сакташ керек. Ошону бир сыйра сизге эскертип коелу деп
бул кружканы сизге белек деп атабыз. Бул кружкада Кыргызстандагы маанилүү жол белгилери жазылган. Ошолорду барып күн эртең менен чыгып атканда, үйдөн чыгып атканда чай ичип, эскертип. Андан кийин кайталап турбаса унутуп каласың да. Бул жаңы Кыргызстан Республикасынын жол кыймыл эрежелери жаңы китеп, бу жакта дагы бүт барып белгилер статьяларына чейин жазылган. Муну да билсеңер окуп коюңуздар, өзүңүз окуп көргөн башка жакындарыңызга да бериңиздер. Үйдө жаш балдар барбы, кыздар? Окуучу балдарыңыз болсо, аларга паспорту бериңиз. МВДнын атынан, ички иштер министрлигинин атынан деп